Kırgızstanda 4-cü революция болушу мүмкүнбү? Толук мүмкүн. Эми угуп тургула. Мындан 17 жыл мурда 2004 жылы Кыргызстандан эң биринчи мен айткам. Жакында революция болот бизде деп. Десем, ошол кездеги журналисттер жырактап күлүшкөн. Койча каяктан айтпай, Кыргызстан кантип революция кылмаган деп. Алар айтып осы жыйганча 8 айдан революция болду, биринчи революция. Акаев коланды. Андан бери 3 революция өттү, көрдүңөр баарыңар. Катышып деле жүрсүң активдүү. Анан бул айтканын калп дебеш үчүн мен далилдерди тапырылам. Эң биринчи мен айткам Кыргызстан революцияларын. Интернетте бар, библиотекаларда гезиттерде бар. Ошо кезде гезиттер бар. Моя столица, Асаба деген агым. Анан Акаев коланып Бакиев бийликке келгенде биз жакшы айттык Какшабага, как соратниктер катары. Курманбек Салиевич, мурунку эски кадрлардын баарын тазалап жоготуңуз. Баарын тазалап жоготуңуз. Ордуна башкаларды алып келиңиз. Десек болбой укпай койгон. Өзү бийликке жеткенде машаланып Курманбек Салиевич отуруп алгандагы эскилерди ошо ордуна калтырып койгон баарын. 5 жыл айланбай дагы бир революция болду, экинчи революция болду. Кан менен коштолгон. Андан деле сабак алышпады. Андан кийин келген Атамбаев деле ошол эски кадрларын бүт калтырган. Көпөсө 10 киши өзгөргөн бийликте. Аянда өзү кутумчулуктун курмандыгы болуп камалып кетти. Ал эми 3-чү революцияны болсо билесиңер, былтыркы. Эл күтпөй турган жерден болгон. Анткени баягы эскилер, эски уюшуп, чайлашып, коолашып, чейленишип калган коррупционерлер, байыбашкандар. Акчаларды чачып, бийликке жанталашып келген үчүн эл нааразы болуп, төңкөрүп чыккан 3-чү революция болгон былтыр. Ал эми азыр келген бийликте эле бир ашып кетсе 5-10 кишини өзгөртүп, бийликтин эң жогорку бийликтеги. Калган бүт эскилер отурат. Андыктан революция болуп кетпейт деп мен айта албайм. Андыктан Садыр Нуркожоевичке берер советим. Эскилерден арылгылачы айт. Эч кимисин калтырбагыла. Даже аким, губернатор. Дагы айтам, бүт арылгыла. Люстрация кылгыла. Хотя бы партияларды жой албасаңар да люстрация мыйзамын тескери арада киргизгиле. Болбосо революция болуп кетиши мүмкүн. Болбой эле койсун, анын үстүнө арыгысын. Шерменде болуп кеткенден көрө азыртан алдын алган жакшы. Мисалы, ортоңку кылымда жашаган халифтер деле падышалар. Мурунку сарайда, дворецте иштеп кеткен кадрларды бүт кетиришкен, бүт тазалатышкен. Өзүңөр ошо кезде падышаларды жаман көрөсүңөр, акылдуу сезсеңер өзүңөр. Бирок ошолордо эле движение кылбайсыңар. Алардын бийликтери зато 50 жыл, 100 жылдан сакталган. Силер келе албай жатып эле бүт эскилерди ошо боюнча калтырдыңар баарын. Азыр бүт ладно, жогорку бийликтеги бир 5-10 кишини алмаштырган чыгарсыңар. Зато министрлердин теңи эскилер. Гос аппараттагылардын теңинен көбү эскилер. Алар эмнени билет? Баягы ичип жегенди, урдаганды, коррупция алганды, анан дворцовый интриганы гана билишет, башка эчтеке билишпейт. Новаторский технология дегенди билишпейт. Ишке жаңы подход дегенди билишпейт. Көп нерсени билишпейт. Азыркы замандын агымын түшүнүшпейт. Андыктан ушунча страдать этип, урматтуу Садыр Нуркожоевич, бийликке келдиңиз. Анан дагы бир революция болуп кетип 4-чү. Ошонун себебинен сиз шерменде болуп кетишиңизди бийликтен мен каалабаймын. Андыктан азыртан тазалаңыз. Партияларды жой алган жоксуңар, мен ошону күткөм. Конституциялык кеңешпе, жаңы конституция кабылардын астында. Жогорку мыйзам катары конституцияга киргизип эле партия деген болбойт мынар деп жой ийгендин ордуна калтырып койду. Коркуттуңарбы? Эмнеден коркуттуңар түшүнбөдүм. Бизде болгон эле бир күчтүү деген партиисттен бир экөө эле бар болгон. Матумаров анан дагы ким? Ашып кетсе Текебаев. Ошолордон корктуңар да, эки кишиден коркуп калтырып койдуңар партия дегендерди. Партия дегенди бүт жойгула. Жой албайсыңарбы? Анда жок дегенде люстрация мыйзамын киргизгиле. Азыр да кеч эмес. Анан 4-чү революция болуп кетсе, өкүнөсүңөр, ошондо айтасыңар, мен сөзүмдү эстейсиңер. Кап
ошондо эле укпай деп. Эски кадрлардан чечкиндүү түрдө алынат, ага берер кеңешим. Люстрация мыйзамын киргизгиле. Ошол, урматтуу президент, сиздин бийликтен шерменде болуп кетишиңизди каалабайм мен. Андыктан али убакыт бар, ойлонуңуз жакшылап.